Ош шаарында Россияда кыргыз мигранттарынын депортацияланып, аларга ашыкча кысым жасалып жаткандыгына нааразычылыгын билдирип, 10го жакын адам Орусиянын Оштогу консулдугунун алдына пикетке чыгышты. Каршылык акциясын Кыргыз журтум коомдук фондунун мүчөлөрү уюштуруп, биздин мигранттардын укугун коргогон жан барбы? Россия мигранттарга кысымыңды токтот деген жазууларды көтөрүп чыгышты. Аны менен консулдук аркылуу Орусия бийлигине койгон талаптарын жеткирүүнү айтышты. Сөз Кыргыз журтум коомдук фондунун төрайымы Сапаргүл Бердалиевада. Түндөс уктап аткан жеринде 12 бирлерде мигранттарды ойготушуп, түндөсү жылаңач жабык кылып көчөгө сүдүрөп чыгышат экен. Ал деген бир адамдын укугун мынчалык тебелештин кереги жок да. Немистер дагы тамак ичип атканда өлтүргөн эмес. А булар уктап аткан биздин мигранттарды түндөс сүдүрөп чыгышып, каалагандай кылып издевать этишип атат. Ошон үчүн биз орустарга капабыз. Немистер кылбаган нерсени орустар кылып атат. Биздин ата бабаларыбыз орустарды ушул мезгилге чейин бир туугандай болуп келгенбиз. Биздеги орус жашаган орустарга деле биз эч кандай кысым көрсөтпөй атабыз го. Уюштуруучулар консулдуктун алдында 1 саатка жакын турушту. Бирок алардан эч ким чыккан жок. Аны пикеттин катышуучулары кенебестик мамиле кылышты деп эсептешти. Кечээ күнү Бишкекте өткөн митингде да Орусиянын элчилигинен эл алдына эч ким чыкпай койгон эле. Эгер ушунчалык болсо, Кыргыз өкмөтү да миграция маселелери боюнча керектүү чараларды көрүш керек деп эсептейт пикеттин катышуучусу Атыргүл Бердалиева. Деле өзүбүздү как нация катары, адам катары орустардан кем сезбейбиз. Булардын если булар эч кандай реакция кылбаса, булардын өзүнүн ошондой бизге баары бир деген тоготпостугунdan да жатат. Канчалык деңгээлде, бирок мен айтып кетким келет, ошол жакта кыргыз балдар жалгыз эмес, алардын көйгөйүн уккан адамдары, туугандары бар. Биздин үнүбүз буларга жетпесе дагы өзүбүздүн государствода мамлекеттик адамдарга жетип, ошолорду ошол жака жөнөткөнгө, өзүбүздөн иш тапканга, анан эгерде бир ошондой бир кордук көрүп атса, ошолорду защищать эткенге может жететтир. Нааразычылык акциясынын катышуучулары Орусия мигранттарга көрсөткөн кысымын токтотпосо, алардын талаптарын орус бийликтерине жеткиришпесе, Оштогу консулдукту өлкөдөн чыгаруу талабын коерун жана дагы чоң митингдерди өткөрөрүн айтып тарап кетишти. Пикеттин жүрүшүн шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери көзөмөлдөп турду. Бул иш-чараны алдын ала жарыя кылып 4-ноябрда болот деп билдирүү таратышкан. Бирок ал күнү милициянын кийлигишүүсү менен токтотулган болчу. Соңку мезгилдерде Орусияда Орто Азия мамлекеттеринен барып иштеп жаткан мигранттарды депортациялоо, аларга кол салуу, кордоо жана кысым көрсөтүүлөр болуп жаткандыгы айтылып, жыл башынан бери 950 кыргызстандык Орусиядан депортацияланды. Ош шаарынын жана облустук жол кайгыл күзөт башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан той кортеждерине рейд өткөрүлдү. Иштин жүрүшүндө бакыт үйүнүн алдында турган унаалардын айдоочуларына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, үйлөнүү тойлордогу одоно тартип бузулуп жаткандыгын айтылды. Баягы өзүнүн закысын кетип атканын, өзүнчө бир башкача кылып эле традиция кылып туруп, коомго терс таасирин берген болбой калат да, туура. Өзүңөрдөр мында байкасаңар, машиналар колонна алып 20-30 келип атат, ичинде флагты алып алып, мында кылып алып, бул эмне дегенге? Силер эмне уруксат берип атасыңар буга? Андан соң той кортеждерин технологиялык кароодон өткөрүштү. Мында турган унаалардын көпчүлүгүндө кошумча жабдыктар орнотулгандыгы белгилүү болду. Жол күзөт кызматкерлеринин айтымында бул жабдыктар каршы келген унааларга тоскоолдук жаратат. Закыска чыккан айдоочулар эзгүү деп коет, мына громкоговоритель устройстволор коет. Азыр биз выявить эттик. Коюп алып, шу менен элдердин тынчын бузуп атат да, келип атып, сиреняларды чалып, мына световой фар деп коет. Кетип аткан айдоочу мунун сиренаны чала турган болсо, билбей оңго чыгып кетсе, оң жактагы автоунуунун жол транспорт касага жасашы мүмкүн. Мына алдыдагы мына фар, световой фарларды жагып келип аткан болсо, встречный келип аткан айдоочу ушу менен алек болуп, алда кетип аткан автоунаа менен кагылышы мүмкүн да. Рейдтин негизги максаты той кортеждерин коомдук жайлардагы тартип бузууларды жөнгө салуу. Анткени акыркы мезгилдерде үйлөнүү үлпөт тойлордун көркүн ачкан той кортеждеринин айынан бир топ жол кырсыктары, тыгындыктар, ошондой эле желектерди чыгарып, ашыкча ызы-чуу жаратып жатышат дейт рейд өткөрүүчүлөр. Ошол максатта, ушул жол кырсыгын алдын алуу максатында, жолдо тартипти чыңдоо, айдоочулардын арасындагы түшүндүрүү иштерин чыңдоо максатында биз бүгүн эң негизги болгон ушул ЗАГСтын тойдун автоунаалар топтолгон жерге келип, айдоочулар менен бир сыйра эскертүү, аңгемелешүү,
алдын алып профилактикалык иштерди жүргүзүү максатында ушул жерге келип, атайын тез аракет тобунун кызматкерлери менен биргеликте ушул бүгүнкү рейдти өткөрүп жатабыз. Бирок айдоочулар көпчүлүк учурда жол эрежелерин бузбагандыгын айтышат. Көпчүлүк учурда унаага буйртма алгандар унаалар менен жарышып, кээде кууп отуруп мажбур кылышаарын айтышат. Мындан сырткары унаага ашыкча жабдыктарды айдоочулар өздөрү орнотуп алгандыгын моюнга алышты. Жок, бул өздөрү кылышат. Биринчиден, анан экинчиден булар тойдун манандыда мындай мас болуп калышып, анан кээкилер өзүнчө эле бир башкача болуп, флагтар көтөрүп биз кыргызбыз деп мындай патриот сезим ойгонуп баштады да буларда. Биз жол бербейбиз, кылба десек болбой кылат да анан эмне кыл дейсиң анан. Ал эми тойго чыгып бара жаткан балдар болсо көпчүлүк учурда андай жасабастыгын айтышат. Айтымдарында өмүрүндө бир жолу үйлөнсө, алар ызы-чуу салбаса, анан ким ызы-чуу салмак? Өздөрү кылат да, айдоочу кылбайт аныч. Балдар өздөрү эми кызыгыраак көрүнөлү, бир необычный болойлу десе керек да. Эми бул өмүрдөгү эми Кудай сактасын, кайра адам үйлөнө бербейт. Өмүрдө бир жол той болуп аткан үчүн эми жалдаштын абсолютно мындай зыяны жок да. Бул маданият өнүкпөйүн, эл өнүкпөйт да бул. Үйлөнсө ага чыгашат дагы, кийинки да ошондой өтүш керек сөзсүз. Андан кемирээк кылбаш керек. Ошол машинаны, ошол нерсени жалдап чыгыш керек. Ошондой болуп калганда биздечи сакталып калган ал нерсе салт болуп элечи балдар арасында. Шаардык жана облустук жол кайгылуу күзөт кызматкерлери бул рейд качан той кортеждер тартипке салынгыча улантаарын айтышат. Бүгүндөн тарта күчөтүлгөн тартипте той кортеждери токтоочу жайларда иш жүргүзүшөөрүн белгилешти. Султан Ибраимов атындагы драма театрында бүгүн маданият кызматкерлердин басма сөз күнү жана Ош жаңырыгы гезитинин 75 жылдыгы белгиленди. Урматтуу маданият басма сөз жана маалымат кызматкерлери, урматтуу Ош жаңырыгы ЭХШ гезитинин жалпы эмгек жааматы, ардактуу коноктор, бүгүн биз Ордолуу Ош жергесиндеги алгачкы басылмалардын бири бир топ таланттуу журналисттерди таптаган көркөм сөздөрүн алтын уясы болгон Ош жаңырыгы жана ЭХШ гезиттеринин 75 жылдык мааракесине, ошондой эле маданият басма сөз кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган салтанатка чогулуп отурабыз. Жыйындын жүрүшүндө Оштогу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да акчалай жана ардак грамоталар менен сыйланышты. Ал эми театрдын фойесинде Ош жаңырыгы гезитинин сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Негизинен бул жерде Бек Талант Моңолбаев гезиттин алгачкы чыгарылышынан берки басып өткөн жолу жана бүгүнкү чыгарылыштарын чагылдырган сүрөттөр коюлду. Москвадан Химки библиотекасынан биринчи барагын алып келдим, көчүрмөсүн алып келдим. Ошондон баштап Ленин жолу, Ош жаңырыгы бүгүнкү чейинки кандай басып өткөн жолу, анан ошол жерде кимдер иштеген, кандай журналисттер иштеген, гезитти кимдер башкарган, ошолор жөнүндө так маалыматтарды бергенбиз. Белгилей кетсек, 1938 жылдын 14 октябрында Ош жаңырыгы гезитинин биринчи саны латын арбинде Кыргызстан большевиги деген ат менен жарыкка чыга баштаган. Кийинчерээк аты Ленин жолу деп өзгөргөн. Эгемендүүлүк жылдан бери гезиттин аты 3 жолу алмашып, учурда Ош жаңырыгы деп аталып келет. Бүгүн Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги башкармалыгы басма сөз кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктады. Чакан салтанатка шаардык телеканал, газета, журналдардын өкүлдөрү катышты. Аталган мекеменин башчысы Шайлообек Атазов жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги менен бекем кызматты ашып алып бараткан басма сөз кызматкерлерине акчалай сыйлыктарды, ыраазычылык баракчаларды тапшырды. Капсам сизге 30га берем. Ош шаарында жылдагыдай эле Алтын күз аттуу түшүм майрамы өткөрүлдү. Жарманкеге биринчи жолу катышып жаткан Арзыбек Арапбай уулу Ноокат районунан өзүнүн түшүмүн жыйнап келген. Биринчи жолу келишим. Ушу көрүп турганыңыздардай сатып бүттүк. Көп түрлүү мөмө жемиштерди алып келдик.
ошол алма, картошка, пияз, ошо да мелочтар. Сатууда эми биз базар баасы кылбадык, эң арзан баада саттык. Өзүңүздөр көргөндөй эчтекебиз калбады, сатып бүттүк. Ош облусунун ар кайсы райондоруна караштуу айыл өкмөттөрдөн келген катышуучулар өз түшүмдөрүн сатыкка коюп, базар баасынан арзан сатышты. Андан сырткары күз майрамына карата конкурстар да уюштурулду. Хотон Балтабаев кесиби боюнча ашпозчу. Ал бүгүн 2 килограмм паало демдеп, конкурска алдыңкы орундарга жетишерине ишенип турду. Şu 2 kilo aş bayramga tayyorlovda, shuni tayyorlab, tayyor qilib turibmiz. Shu zamonimiz tinch bo'lsin, mashaqalar ko'proq bo'lsin. Ashlarda qatnashib turaylik. Mana shu oshimizni endi ta'mini qaraydi, birinchi o'chirdan. Vidini ham qaraydi. So'zsiz guruchlar qanday yozilib, qanday pishishlariga reja qo'yib, baho qo'yib beradi. Соңында катышуучулардын жеңүүчүлөрүн аныктап, бардак грамота, акчалай сыйлык жана баалуу белектер ыйгарылды. Алардын катарында райондук мыкты дыйкандар жана фермерлер да өзгөчө сыйланды. Oş облысы экономикасыны пайдаланып алын бул айыл чарбасы түзөт. Мына Кудайым быйыл абдан жакшы шарт түзүп берди. Түшүм дагы талашылыктан, мал чарбасынан дагы жыйынттары абдан жакшы болду. Биздин Ош облусунун дыйкан фермерлери райондук актив быйыл абдан жакшы эмгектеништи. Биздин Ош облусунун элинин дасторконуна ар түрдүү азык-түлүктөрдү быйыл камыс кылышты. Айрыкча дан боюнча мына 154 000 тонна. Уюштуруучулардын айтымында күзгү түшүм майрамына жылдан жылга катышуучулардын саны көбөйүүдө. Бүгүнкү жарманкеге 400дөн ашык кичи жана орто бизнестин өкүлдөрү катышты. Бул иш-чаранын негизги максаты экономиканын бул тармагында иштегендерди колдоо болуп саналат. Оолкан Зундукызы, Илхам Ибрагимов, Ынтымак.